Урматтуу достор, азыр переговор бүттү. Камчы Кыдыршаевич Баткенде ошол переговордун аягына чыкты. Саламатсызбы? Айтсаңыз, мына ушул Баткенге келдиңиз. Сизге чоң рахмат. Мына ушул кыйын кырдаалда Баткен элине келип, дух берип, колдоп, мына переговорду жүргүздүңүз. Айтсаңыз, переговордун жыйынтыгы кандай болду? Biz hazır bu жерде Баткен облусунун штаб түзүлгөн. Штабтын негизинде баардык керектүү мекеме ишканалардын жетекчилери, ведомстволор жетекчилери, айрыкча мына күч структуралар жетекчилери Баткен облусундагы президенттин өкүлү менен биргеликте Ташкент, Тажикстан Республикасынын Согди облусунун башчысы, ГКМБдын Тажикстан Республикасынын ГКМБдын биринчи орун басары, погранслужбанын башчысы, анын орун басарлары жана көптөгөн күч структуралар менен биргеликте Тажикстан, Кыргызстан чегарасында достук заставасынын жанында жолугушуу өткөрүп келдик. Жана ошол жолугушуулардын негизинде бир чечимдер кабыл алынды. Бул биринчиден биз ошол комиссия түзүүнү чечтик. Кечеги болуп өткөн окуяларды комиссия иликтөөнү. Экинчиден ошол кечеги болуп өткөн окуялардагы келип чыгуу себептерин ошол комиссияда изилдеп чыгат. Үчүнчүдөн МЧС тапшырма берилди. Ошол жерлердеги кече көчүп чыгып кеткен адамдардын баардыгын үйлөрүнө кайтаруу, өз убагында кайтаруу жана бүгүн кечке чейин адамдар өздөрүнүн үйлөрүндө болуп калыш керек. Андан сырткары баардык күч түзүмдөрүн жергиликтүү тынчтыкты сактоого алып баруу жана ошол жерде контролдоо. Эң негизгиси баардык күч түзүмдөрүн, чегарага жакындаган күч түзүмдөрүн өздөрүнүн частарына кайтаруу. Ошол боюнча азыр баардык күч түзүмдөрү менен чогулуш өтүп атат. Буюрса бүгүн кечке чейин баардык күч түзүмдөрү чегарадан кайтарылат. Чегарада бир гана погранслужба жана милициянын керектүү органдары калат, коомдук тартип сактоо үчүн. Ушул эми Тажикстан буга чейинки переговорлордо айткан сөздөрүндө турган эмес да. Кече дагы ушул переговор болгондон кийин дагы аткылап башташкан. Бүгүнкү переговордун жыйынтыгында ошол нерселер аткарат деп ишенесизби? Мен ойлоймун, себеби кечеки болуп өткөн конфликттен кийин булар ошол бүгүнкү айткан жолугушуулардын жыйынтыктарын аткарат деген ойдобуз. Жана кечеки болгон конфликттен кийин булар көп эле өздөрү сабак алып калыштыгы, демек буларга аткарууга мажбур болушат деген ойдомун. Кыдыршаевич, айтсаңыз, Баткенге ушул военныйларга өзгөчө көңүл бурулат деп сиз мына УКМК келгенден бери колдоо көрсөтүп келесиз да. Ушул Баткенде иштеген ушул чегара кызматкерлерине мындан ары дагы кандай ушундай дух берилип, кандай ушул зарплатасы көтөрүлүп, кандай биздин Баткенде эле эмес, бүт Кыргыз Республикасынын күч түзүмдөрүнүн баардыгына азыркы күндө мамлекетибиздин башчысы, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн президентибиз Садыр Ожоевич Жапаров тарабынан негизинен көптөгөн көңүлдөр бурулуп атат. Ошо көңүл бурулуунун негизинде былтыркы эле жылы 2021 жылы күч түзүмдөрүнө, аскерий кызматтагыларга, милиция органынын кызматтарына, коргоо органынын кызматтарына көптөгөн материалдык техникалык жабдуу боюнча, алардын жашоо турмуштары боюнча жана башка атайын жабдуулар боюнча жардам берилген. Былтыр апрелде болуп өткөн конфликтте биздин колубузда эч кандай бир көп мындай мүмкүнчүлүгүбүз болгон эмес. Жана бир гана жападан жалгыз гана бир бронь машинабыз болгон. Ал эми бул болгон конфликтте баардык жакта жакшы курал жабдыктарыбыз да жакшы болду. Андан сырткары мына президенттин тапшырмасы негизинде алынып келинген 40 бронь машина ушул жерде кече конфликтте баардык жабыркагандарды, жарадары болгондорду, жөнөкөй адамдарды ошол конфликттин ордун алып чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлгөнүгүнө байланыштуу көптөгөн адамдарыбыз жабыркаган жок. Силерге чоң рахмат. Бүгүнкү күндө ушул Кыргызстанда ички биримдик аябай керек болуп турат да. Мисалы биздин ушул жетекчилерди биз
Кудай кошкон адам жетекчи болот. Жетекчилерди биз колдоп кубаттап, ушул биримдикке келүү учур талабы болуп турат да. Ушул Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча дагы Мамлекетибиз өнүктүрүү негизи багыттары бул ынтымакчылык болуш керек. Коомубуз ынтымакчылык болсо, баарыбыз бир багытта элдин, журттун, мамлекеттин келечеги үчүн, коопсуздук үчүн аракет кылсак, сөз өнүгүү болот деген ойдомун. Сизге чоң рахмат.